Кыргызстанда күзгү аскерге чакыруу башталып, Ош облусунун аймактарынан 18ден 25 жашка чейинки уландар келишкен. Ата мекенге кызмат өтөөгө жөнөп жаткандардын дээрлик баары өз каалоолору менен аскерге барууну четишкен. Аларды ата-эне, жакындары узатууга келишти. Мен мектепте окуп жүргөндөн бери баргым келет эле армияга. Окуунун себеби менен окууну бүтүрүп, андан кийин кетип атам. Ошол тармак менен иш кылып, өзүм офицер контракт менен иштеп калуу ниеттерим бар. Ошол жакта армияны бүткөндөн кийин ошол жакта иштеп калам, Кудайым буйрса. Университетке тапшырып жаткан учурда мен өзүмө ниет кылгам, сөзсүз түрдө аскердик кызматка барам деп. Мына Кудайым буйруп бүгүн ошол кызматка жөнөдүк. Мен менен кетип аткан бардык жигиттерге ийгилик каалайм. Кудайым буйрса жакшы ушу 1 жылдык аскердик кызматты жакшы өтөп, жарык жүз менен кайрадан өз жерлерибизге кайтып келебиз деген ниеттемин. Балам менен кетип аткан балдардын бардыгы службаларын жакшы аткарып, ата-энелерин пешенесин аман келсин. Акыркы учурда чек ара тилкелерин тактоо иштери жанданып, анын ичинде мекен чегин коргоого шарттар жакшырууда. Мындан улам жарандар арасында дагы өлкөгө кызмат кылуу боюнча жакшы көз караштар жанданып жатканы байкалат. Маселен, Убайдулла Сарыбаев уулун күзгү аскердик чакырууга алып келген. Ал жигиттин мекенди коргоосу, мекенге кызмат кылуусу парыз деп эсептейт. 30 пара Куранды жат көтөргөнмүн. Бир аз муфтияттын расмий медресесинде илим алып, азыр 18 жашымда мына ата мекенди коргоого аттанып жатам. Өз ыктыярым менен ошо негизи бизге медреседеги сабактарга дагы ушул мекенди коргоого көбүнчө насааттарды айтышат. Ошонун негизинде мен дагы мына өзүмдү ата мекенимди коргоого аттанып жатам. Негизи Кыргызстандагы жалпы бой тарткан эр азаматтарды мен кызматтан качпоого, аскердик кызматты өтөөгө чакырып кетем. Себеп аскердик кызмат эркектин эрдигин, баланын шердигин жана мекен кандай жер экенин, ата-эненин кадырын, кымбатын, үй бүлөнү, тууган урукту бир гана эркек киши ошол аскердик кызматтагы мусафирчылыкта ошол жерде кадырына жетип келет. Аскерге чакырылган балдар буга чейин медициналык кароодон өтүшүп, физикалык даярдыгы текшерилген. Алар аскердик кызмат өтөө үчүн республиканын аймактарына гана жиберилет. Азыркы чакырылыштагы уландар Баткен облусунун Айдаркендеги аскердик бөлүгүндө болушат. Булар мындан ары бизде азыр жакшы бүт бары, өз ыктыяры менен барам деген балдар көп. Ошону менен бирге кызматын аяктагандан кийин ошол жакта контракттын негизинде иштеп, кызмат кылып калам деген жаш жоокейлерибиз да көп. Ал жакта шарттар аябай жакшы, көзөмөлдөр жакшы, 3 маал жылуу тамак берилет. Анан калгандары ушу пландын негизинде сабактар жүргүзүлөт. Маалыматка ылайык 2024-жылдын күз айындагы алгачкы аскерге чакыруусу декабрь айына чейин уланат. Эске салсак, аскердик кызмат өтөө убактысы 1 жыл. Андан ары каалоочулар аскердик чин алып, атайын келишимдин негизинде аскер бөлүктөрүндө иштеп калышса болот. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, УТРК Ош.